Акыркы учурларда билим берүү мекемелеринин курулушуна болуп көрбөгөндөй көңүл бурулуп жатат. Айталып, бир кылымга тете убакыттан бери балдарга билим берип келе жаткан мектептердин жаңыланышы мамлекеттин колдоосуна алды. Мындай кызуу башталган курулуштун катарын Ала Бука районундагы Өрүктүү айылында жайгашкан номер 17 Абдрахман Жуманазаров мектеби да толуктайт. Бул жердеги жүрүп жаткан курулуш иштеринен облустун башчысы кабар алды. Айтып коттук, мамлекетти бузгун келсе дейт. Ошо билимди бузуп койсоң дейт. Мамлекет керек дейді. Аяқтан болса көремесін инженерлер шығады, көремес врачтар шығады. Бүт партия көремес шығады. Ошомен эле анан тияктан кандай чечим кыларын билбей эле ошомен талкуулашат мамлекетте. Ошол себептен мына биздин балдарыбыздын келечеги бар нерседен каларды. Аталган мектеп 1960 жылдары пайдаланууга берилген. 2013 жылы авариялык абалда деп өзгөчө кырдаалдар министрлигинин корутундусу чыккан. Деген менен айылда башка мектеп жок болгондуктан окуучулар бул жайда билим алуусун улантып келишкен. Өткөн жылы гана жаңы мектептин курулушу башталып, мектеп жааматы жалпы эле айыл элин кубандырып турат. Бул мектепте курулуш түшүп анча элдерге эме болуп атат. Жакшы жаңылык болуп атат, Кудай буйрса бүтсө. Биздин эски мектебибиздин акыбалы бир аз жакшы болгондуктан ушу жаңы мектепке курулуп атат. Кудай буйрса жакшы. Мектеп, ушул жаңы мектеп 2025 жылдын 1-сентябрына деп турат. Кудай кааласа, ошол бүткөнгө аракет кылышып атат. Курулушуна биз аябай сүйүнүп атабыз жаңы мектебибизге. Түбөлүктүү ушул айылыбыздын жаш жеткинчектери ушул мектептен билим тарбия алып, жакшы келечектин жакшы муундары болушуна тилектешпиз. Республикалык казынанын эсебине салынып жаткан бул мектеп 275 орунга ылайыкташкан. Имарат 4 блоктон туруп, окуу корпусу, спорт зал жана актовый зал, ашкана, галерея өңдүү бардык шарттары менен курулмакчы. Курулуштун жүрүшү менен таанышкан облустун башчысы имарат өз мөөнөтүндө жана сапаттуу бүткөрүүнү тапшырды. Азыр мына өкмөт өзү салып атат. Салып аткандан кийин ушунча шарттарга түзүп аткандан кийин айлыгын баарын карап берип атат. Саатына баарын режисмен берип атат нерсе. Нагрузкасы бересиң. Ошо менен аракет кылышыбыз керек. Бул блокты уже аракет кылдык. Муну азыр арматураларын, каркастарын таярлап, сесме пояска таярлап атабыз да. Плитаны бүтүрүп, плитаны жабабыз да. Себетте стоимость 135 миллион да. Анын ичинен тендерди утуп алганы 128 миллион утуп алган. 128 миллион менен бүтүрөт да мектеп. Ошол эле учурда Тилек Текебаев Ала Бука райондук оорукананын балдар тез жардам бөлүмдөрү жана тамак аш даярдоочу жайдын абалы менен таанышып, мындагы дарыланып жаткан бейтаптардан кабар алды. Жакшы, жакшы. Бүттүргөн жокпу? Жок. Бүттүрүп тез жардам беришти. Ата сизге кандай жакшы мамиле кылачак? Мындан сырткары оорукананын кышка даярдыгын көрүп, мындагы тургундар менен да баарлашты. Анда көпчүлүк ооруканадагы лифти иштен чыкканын, мындан улам кыйынчылыктар жаралып жатканын айтып, калыбына келтирүүдө колдоо сурашты. Лифт оңдоп бериңиздерчи. Лифт кандай болгон Лев Кыдырмаевич 85-жылы курулгандан бери лифт иштебеген экен өзү. Жок, качан лифт бүтөт? Жакында бүтөт. Жакында айта качан? Тендер жарыяланган неделин срокто бүтөт. Неделин срок эмечи через 10 дней. Ким жазып койду ма? Через 10 дней чтобы лифт заработал. Түшүнөбүзбү? Хорошо. Эске салсак, Ала Бука райондук ооруканасында 7 бөлүм иш алып барат. Мындагылар 114 000 калкты тейлейт. Жаңылай Болотбекова, Алимбек Анарбаев, Манас Назаров, Ала Бука району.